Салам достор, бул Жер Тоголок каналы. Бүгүнкү күндө жаныбарлар дүйнөсү менен таанышуу көп деле кыйынчылык жаратпайт. Каалаган учурда, каалаган жерде алар тууралуу кызыктуу маалыматтарды окуй алабыз. Азыркы учурда бүтүндөй жер бетинде жашаган жаныбарларды сактоо адамзаттын эң башкы милдеттеринин бири болуп калды. Себеби аларга болгон аңчылык болуп көрбөгөндөй күчөп, айрым жаныбарлардын жок болуп кетүү коркунучу да бар. Бул чыгарылышта жүрөгү мээримге толгон адамдардын жаныбарларды коркунучтан куткарып калган аракеттери тууралуу кызыктуу роликти сунуштайм. Андыктан ыңгайлуу отуруп, биз менен бирге болуңуз. Негизи жаныбарлар коркунучтуу абалга аябагандай көп туш болот. Алардын бири сиздер көрүп турган эчки. Асканын бетиндеги эң коркунучтуу жерге кантип барып калганы белгисиз. Аны көргөн адамдардын айтымында бул жерде болжол менен 10 күн суу ичпей, тамак жебей камалып калган. Эгер эчки өзү аракет кылса, мындай абалдан оңой эле чыгып кетмек дегендер да бар. Бирок карап көрүңүздөр. Тегерегиндеги асканын бети сыйгалак, тик, ошондой эле баса турчу бир дагы кыры жок. Ошол себептен аны көргөн адамдар абалды туура түшүнүп, дароо жардам кызматына кайрылган. Эчкинин жашоосуна кайдыгер карабаган кызматкерлер ошол эле күнү куткаруу командасы менен келип, анын өмүрүн сактап калган. Биринчи аракети 100% жардам берберин түшүнгөн адамдар алдына чоң торту тартып, эчкини аман-эсен эч жерин жабыркатпастан алып түшкөн. Андан соң дароо кое бербестен текшерүү борборуна алып барып, анын ичинде улагы бар экенине күбө болушкан. Бүгүн эртең туюн деп калган бооз эчкини 2-3 күн жакшылап тамактандырып, андан соң талаага кое берген. Азыркы учурда технологиянын адамзаттын жашоосундагы эң сонун заманда жашап жатканыбыз менен анын зыяндары да аябагандай көп. Күн сайын анча деле көңүл бурбай колдонуп жүргөн пластикалык буюмдар, салафандар кайда ыргытылып, кайсыл жерде зыянын тийгизип жатканын байкабайбыз. А бул эки жигит жаратылышка болгон сүйүүсүн сөз менен эмес, иш менен далилдегенди жакшы көрөт. Суу бетиндеги салафандарды чогултуп жүрүп, укмуштуудай көрүнүшкө туш болгон. Денеси бардык жагынан пластикалык салафандар, жалтырактар менен оролуп калган ташбаканы таап алышкан. Суудагы кыймылы жайлап, ал тургай курсагын тойгузуу үчүн денесине оролгон зыяндар тоскоол болгонун көрүүгө болот. Ташбаканын жолунан чыккан бул жигиттер аны зыянкечтерден арылтып, андан кийин сууга кое берген. Бул пластикалык буюмдардын жаныбарлардын жашоосуна зыянын тийгизген бир гана мисал. Ошол себептен ичип жегенден кийин калган салафандарды, чирибей турган заттарды атайын урнага салган туура. Бул адам Австралиянын жээктеринде балык оолап жан багып келет. Бир нече жыл мурун ал балыктарга деп салынган көп сандагы торго оролуп калган ак акуланы байкап калган. Анын узундугу болжол менен айтканда 6 метрге жакын болгон. Мындай чоң жырткычтын жанына баргандан эмес, көргөндө эле коркосуң. Канчалык коркунуч жаратса дагы бычагы менен оролгон торлорду кескилеп, боштондукка чыгарган. Кызыгы акула денесинде оролгон заттардан бошогондон кийин сүзүп кетүүгө шашкан эмес. Адегенде куткаруучуга ыраазычылык билдирүү максатында анын аркасынан кайтарып жүргөн. Чынында таң калыштуу, себеп дегенде ак акула суудагы коркунучтуу жырткыч болуп эсептелет. Анын адамдарга да кол салган учурлары бар. Бирок мындай жардамга океан жырткычы каршылык эмес, достугун көргөзүп, а балыкчы ага синди деп ат койгон. Анын айтымында акула күн сайын эртең менен суунун жээгинен балыкчынын кайыгын күтөт. Аюулар жырткычтар дүйнөсүндө күчтүү, коркунучтуу жаныбарлардын катарын толуктайт. Бирок айрым учурда алардын байкабастыгы тоскоолдуктарды жаратып коюшу мүмкүн. Токойго жакын жайгашкан бул бетон кудукка аябай чоң көлөмгө ээ болгон күрөң аюу түшүп кеткен. Аны эч ким көргөн эмес. Ошол аймакта эмгектенип жүргөн куруучулар жердин алдынан аюунун күркүрөгөн үнүн угуп, анын кайсыл жерде экенин таап, анан куткаруу ишин баштаган. Туура мындай аюуну үңкүрдөн алып чыгыш оор. Ошол себептен адамдар анын тегерегин казып, бетонду атайын техника менен жарып, камалып калган аюуну аман-эсен куткарып калган. Эркиндикти эңсеген бул жаныбар дароо токойду көздөй чуркап кеткен. Сауд Арабиянын жээгиндеги сууларда балыкчылар кайык менен бара жатканда алардын жанына ташбака сүзүп келип, болгон аракет менен кыймыл жасап, жардам сураганын көрүүгө болот. Муну байкаган адамдар суудан алып чыкканда ташбаканын арткы буттарына денесине персевес деп аталган паразиттер жабышып алганын көргөн. Негизи эле бул паразиттер моряктар үчүн дагы көйгөй. Себеби кеменин алдыңкы бөлүгүнө жабышып алып, кыймылды оорлотот. Демек, анын айынан моряктар үчүн көбүрөөк май коротууга туура келет. Ал эми ташбаканын абалында бул паразиттер аябагандай кооптуу көрүнүш. Кичинекей буттарынын алы кетип сүзө албай калган. Балыкчылар ташбаканы денесиндеги паразиттерден арылтып, андан соң сууга кое беришкен. Атасы менен баласы мотоциклде бара жатып көпүрөнүн алдынан башкача үн угушат. Алар ошол жерге токтоп көпүрөнүн алдына барганда пластикалык турбанын ичине кысылып калган итти көрүшкөн. Ит анын ичине кантип киргени белгисиз, бирок анын жүзүнө караганда жанына келген адамдар куткарат деп ишенип тургандай. Үмүтү акталып, андай коркунучтан куткарылып, боорукер үй бүлө өздөрү менен ала кеткен.
Океандын түбүн изилдеген окумуштуулар өздөрүнүн ишин мыкты аткарышат. Бул учурда дайверлер үчүн түшүнүксүз абал жаралган. Анткени дельфин аларды тегеренип сүзүп алыска кеткен эмес. Алгач мындай абалды фонардагы жарык дельфиндин көңүлүн буруп атат деп баалашкан. Бирок көп убакыт бою кетпей бир капталы менен гана адамдардын алдынан сүзүп жардам сурагандай сезилген. Көрсө анын денесине балык кармоочу ийне илинип калып, аны сууруп алуу үчүн адамдардан жардам сурап жаткан экен. Ийнени алып жатканда дельфин ордунан кыймылдабай, процесс аяктаганга чейин күтүп турган. Аны сууруп алуу канчалык оор болсо дагы чыдап, андан соң алыска сүзүп кеткен. Бул пилдер күндүн ысыгынан тажап, алдынан чыккан сууга денесин сергитип алуу үчүн түшкөн. Бирок анын түбү саз болгондуктан абал тескери жагынан өзгөргөн. Мындайды күтпөгөн пилдер тең салмактуулугун жоготуп, бардык денеси менен саазга чөгө баштаган. Аларды көргөн жергиликтүү тургундар бактын бутактарын алып келип, суунун жээктерине тизип, андан соң пилдердин үстүнө таза суудан чачып, атайын жасалган жол менен 8 пил жана кичинекей 3 баласын аман эсен куткарып калган. 2011 жылдын 17 октябрында Уругвайдагы деңиздин жээгинен Ла Плата деп аталган дельфиндин ургаачы баласы жаңы төрөлгөн абалда киндигинин калдыктары менен табылган. Апасынын эмне себептен таштап кеткени белгисиз. Мындай сүйкүмдүү жаныбарды таап алгандар ошол аймакты караган кызматкерлерге өткөрүп берген. Коруктагы адамдар табылган кичинекей жаныбарды бөтөлкөдөгү сүт менен багышат. Ал эми бул сүрөттөгү инсан ошол корукту кайтарган уюмдун директору. Алар күн сайын деңизге чыгып, чогуу сүзүп, бирге убакыт өткөрүшөт. Бул күчүк жаракат алгандыктан апасы эмне кылаарын билбей, акыркы үмүтү менен адамдардан жардам сурап, ары бери өткөндөрдүн көңүлүн буруш үчүн үрүп жатат. Ошол себептен жардамга келген адам баласын өйдө көтөрүп, алып кетүүгө аракет кылганда тоскоолдук көрсөткөн жок. Күчүктүн апасын чогуу алып кетүү мүмкүн болгон эмес, анткени анын дагы 3 баласы бар болчу. Кийин баласын да арылап, ден соолугун чындаган соң апасына кайтарып берген. Достор, бул роликте жаныбар менен адамдын ортосунда сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү болбосо дагы, кыймылдар менен бири-бирин түшүнүшүп, жардам көрсөтө алат экенин далилдеген видеолорду көргөздүм. Андыктан жаныбарлар дүйнөсүнө аяр мамиле жасап, кези келсе жардам колун сунганда аябайлы. Бул Жер Тоголок каналы колдоп, лайк басып, оюңузду жаза кетиңиз. Кайрадан угушканча.